Суперинфо гезитинин, ошондой эле Супер KG порталынын жана YouTube каналынын көрөрмандарынын жалпысы менен учурашып отурганыбызга кубанычтабыз. Бул ирет апам жапкандан рубрикасынын алкагында биз ырчы KG Элмурат жана Зульфия айым менен баарлашабыз. Биздин кызыктуу маекке кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Алгачкы ирет сиз Элмурат мырзаны колуңузга алып, өзгөчө бир эмоцияларга ээ болсоңуз керек ал учурда. Ошол бир күндөрдү эскерип кетсеңиз. Мен 20 жашта элем. Элмурат жарык дүйнөгө келгенде менден өткөн бактылуу киши жок болчу. Уулдуу болгонбуз. Атын Элмурат коюп. Албетте бул энелер үчүн эң бактылуу мезгил эне болуш. Эне болуштукту насип кылган күндө ушунчалык рахат, кыйынчылык баары артта калат. Ага чейинки кыйынчылык сөзсүз болот, бирок баары артта калат. Баланы колго алганда, жытың жыттаганда мен ошо эне болгон бакытка эч нерсе тең келбейт го дейм. Элмурат деген аттын мааниси жакшы экен. Элдин муратына жетип, элдин максат тилегине жеткен жакшы аттардан экен. Чоң атасы Элмурат деп койгон. Анан сөз түрдө уулуңузга мүнөздөмө берсеңиз, айтып калдыңыз, бир аз конок чакырса дагы айтпайт, мына эшиктин алдына келип калганда конок келди деп айтат. Үйгө келсе дагы бир сюрприз жасап, өзүнчө эч кимге айтпай, мына мен келип калдым деп күтүүсүз жерден кирип келгенди жакшы көрөт. Анан бир аз ыңгайсыз абалда калып калабыз, даярдыктарыбыз жок деп ушундай бир сюрпризди жактырган адам катары сүрөттөп кеттиңиз. Элмурат кичинекейинен эле көрсө ошол чыгармачылык иштерге кызык болот экен да. Элмурат кичинекейинен эле бизде үйгө конок көп келет болчу. Анан ошо мектепте окуп жүргөндө мезгилинде, мектепке чейинки мезгилдерин аз элестетсем, ошол мезгилде эле ошо чыгармачылыкка шыгы бар экен да. Анан мектептерде конкурстар болот эле. Биринчи конкурска катышып атканда мен өзүм кошо чуркап, тамак даярдап атсак, телевизордон или газетадан или радиодон ушундай Элмуратка тиешелүү конкурска байланыштуу нерселер чыкса, ошонун баарын токтотуп коюп, анан Элмуратка жардамдашканга өзүм аракет кылат элем да. Анан даже ошол эмнеде тамак жасап атсам да токтотуп коюп, мектепке чуркайт элем. Ушундай болот экен депчи. Анан эң кызыктуу окуя сиздин эсиңизде барбы жокпу билбейм. Мен сабактан жакшы окуучу эмесмин негизи башында. Ошол интернат гимназияга да барып айдалып кеткенмин. Ал айдалып кетүү мен үчүн чоң сыймык да. 1-3 чыгып калганым үчүн, математикадан 1-3 алган үчүн чейректен айдалып кеткенмин. Эми азыркыга салыштырганга такыр болбойт. Ошол убактагы 3 азыркы 6 деп койсо да болот да негизи. Ошол билим деңгээли өтө жогору болчу. Мен ушул Куршаптагы Абдулла Таңатаров атындагы номер 14 интернат гимназиядан окуганмын. Аябай билим деңгээли өтө күчтүү болчу. Мен студент кезде дагы кыйналган жокмун. Ошол жактан алган билим менен студент кезде да аябай кыйналган жокмун. Ошондо үйдө бир өзүмчө бир арданып, бир намыстанып жазган катым бар эле. 5-класста. Булар жок болчу. Анан өзүмчө ыйлап отуруп, эки дептердин ортосунан жылсаң 2 чыгат го, 2 лист. Ошонун узунунан ылдый карап жазганмын. Азыр кадимкидей көз алдымда турат да. Бүгүнкү күнүмү ошондо жазгам. Мен башка математикаданбы, же башка бир физикаданбы жакшы окуй албасам дагы, мен маданият тармагында өзүмүн ордум болот деп жазгам да. Азыркыга чейин эсимде, бирок телевизордун үстүнө коюп, ошол базар күн болчу. Жекшемби күн мен понедельник эртең менен же болбосо суббота күнү түштөн кийин кетем да. Ошондо мен ошол воскресенье күнү калып, эртең менен атам жеткизип коем деген. Ошол катты баарын азыркы бүгүнкү күндөгү болуп аткан жетишкендиктерим мындай баланын ниетине жараша деп койгон нерсе мен чындыгында Кудайга чексиз шүгүр көзүм менен көрүп азыркы жашоомдо сезип туюп турам да.
Элмурат мырза, сизден сурагым келип турат. Рубрикабыздын аты «Апам жапкан нан» болгондон кийин апаңызга дагы сөзсүз түрдө сүрөттөмө берип, апаңыз жөнүндө дагы мындай мүнөзүн, балким кызыктуу окуяларды эскерип айтып берсеңиз. Апам аябай бир сезимтал. Анан менин ой жүгүртүүмдү, менин пикиримди музыканын термини менен айтканда жарым томдон түшүнөт. Эмнени каалап турам, эмне керек, эмне кажет баарын жарым томдон түшүнөт. И мен дагы апамдын эмнеге муктаж, эмне талап кылып атат түшүнөм. Айтпаса деле сырткы мимика менен түшүнөбүз. Бул турмуштук тажрыйба, жашоодо көрүп билип келатабыз ушундай. Анан сөзсүз түрдө ар бир эне баласы болобу, кызы болобу үй бүлө курар алдында мындай бир толкунданууларга дуушар болуп атат. Балким Элмурат мырза үйлөнөрдүн алдында сиз менен сүйлөшкөн кызын тааныштырды. Ошол убактарды эскерип кете аласыздарбы? Эсимде, кечеки эле күндө эсимде. Ал мезгилде ошо кызыбыз бар эле, Танзиле. Аябай кубанганбыз. Бул бир жактан үй бүтүрүп атканбыз, бир жактан балабыз иниси экөөнү бирдей үйлөп калганбыз. Элмурат айткан ушундай кыз менен тааныштым, астына барып таанышып келиңиздер, кандай экен деп. Атасы экөөбүз барганбыз, Замат деле барганбыз. Ага чейинки окуяны айтпайсың. Экинчи курста үйлөнөм деп чыкты. Биринчи курсту бүтүп, каникулга келгенбиз. Ошондо досторум күйлөп, мен аябай жакшы көрчүмүн. Роза деген классташыбыз бар болчу, айылдагы классташыбыз. Мен ошондо эле сезгенмин, буну ошондо түшүнүп унутуп калыптырмын да аны. Ага чейин балалык сүйүү деп койгом да. Балалык сүйүү бул ар бир балада болот. Сен ашыкпа дегенмин. Бул өтүп кете турган нерсе. Анда биз макулдук берген эмеспиз. Ал трагедия болгон, өзүнчө бир трагедия. Мен чындыгында аябай жакшы көрчүмүн. Балалык кезде чындыгында 11-ди жаңы бүтүп, биринчи курс каникулга келгенбиз. Анан ошол балдарым, классташтарым күбөлөп эле үйлөнөсүн уже. Анда үйлөнүш керек турбайбы деп ушундай болуп туруп. Ошондой сезим менен. Үйгө келип айтабыз, ушундай алып качып келели деп атабыз деп. Замир деген классташым бар. Шуулдап, ал да ушундай болчу. Анан башка досторум да бирге алып качабыз деп келип, анан Айышта ушундай деп атабыз деген эле апам ыйлап баштаган ошо. Мен ушун үчүн бактым силерди деп анан чоң трагедия болгондо баардыгы буйрук экен. Баягы нике кайып деген сөз түшүнбөчүмүн мен. Эмнеге нике кайып, кандайча нике кайып? Көрсө жашоодо 3 нерсе кайып болот экен да. Өлүм кайып, ырыскы кайып, кайдан келишин билбейсиң, өлүм качан келишин билбейсиң. Анан нике кайып деген ушул экен да. Кимге үйлөнүп каласың? Адам баласы акылга салып мен ушуну алам деп ойлойт экен да. Жок, андай эмес экен, баары Аллахтан. Аллахтан. Трагедияны кантип? Ал трагедия көпкө узган. Ал мен силерди ушундай менет менен окуттумбу, ушундай тарбияладымбы деп мисалы. Билбем. Апам үчүн өтө оор болгон окшойт. Моюнсунуп калдыңыз. Ооба, Жок, ошондо эле жакшы болуп турбу, азыр жакшы болуп. Аны менен ал экинчи трагедия. Биринчи трагедия мен 2005-жылы ушул алгачкы чоң сахнага чыкканда эл ырсына эл тандайт деген музыкалык теледолбоор. Ошоктан өттүк. Кыргызстан боюнча 2000 конкурсант катышты. Мен жакынкы күндөрү эле Instagram баракчама таап алып, архивди таап алып жүктөдүм. 17 жыл мурда экен да, мына 17 жыл мурда болгон окуя. Анан полный 3 күн Бишкекте гала концерт бердик. Анан кийин полный Кыргызстан боюнча гастролдук турнеге кетмекпиз да. Анан тайкем мен апам кеңеш сурайт. Мен уктап атам. Анда ошо Адахан Кимсанбаевич, мен бир тууган тайкем. Ошол киши менен апам сүйлөшүп атат. Мен уктап атам. 17 жаштамын. Анан уктап атсам, тайкем үнүн укканда мен кандай убак болбосун ойгоном да. Ойгонгондо дагы бир чоң сигнал менен ойгоносуң да, башкача угулат. Анан апам сурап атат, байкеси да, кандай кылалы? Анда мен япон тили боюнча окуйм. Анан атасы чечсин деди. Анан атам менен сүйлөштү. Апам атам ачылып сүйлөштү.
Анан ушул кишинин ою кандай экен, канча дагы тажрыйбасы бар, билими мол дегендей. Андан апам айтты, сиздин оюңуз менен макулдашып көргүлө. Менин оюма кое турган болсо, барып окусун, улантсын деди. Мага трагедия о жерден башталды. Андан кийин тайкемдин сөзүнөн чыкпайт дейм. Болду. Жана гастроль да жок, башка да жок. Анда Расул Маматкуловдун студиясы элек Борбордук аянтты площадьда. Ошого келсем Алмамбет деген байке бар. Мен келип ыйлап атам ал кишигечи. Мени алып кетип атышат, алып калбасаңар болбойт. Абдыш Шайылчиев деген продюсерибиз бизден, Мухтар Атаналиев. Ага барам, ал кезде анчалык телефон өрчү элек. Чалып мени алып кеткен тат, алып калгыла мени деп ыйлап атам да кадимкидей. Болду деп анан Абдыш байкелер келип, Мухтар байкелер келип апамдан дагы кайра уруксат сурашып, макулдешип, кайрасы эрте мени таксиге салып алып кетип атпайбы. Ошский базардан. Таксиге салып отурат, анан ошол жерге апама айттым, азыр мен качып кетем азыр. Такси толду уже, бир киши болду, уже отурам, мен отурам, ыйлап отурам. Азыр мен качып кетем десем, анан ошондой бир катуу сөз айткан. Анда мен апам дебе деп айткан. Анан кеттик жолго, бааргача ыйлап, эл таанып калган уже, анда таксидегилер да таанып, анан ырдап бербейсиңби дейт. Мен өзүм ыйлап кетип атсам, ырдаганда элестетип көр. Ошондой окуя. Андан кийин анан ошо үйлөнөм деп чыккан эме дагы бир чоң, негизги чоң ушу экөө болду окшойт. Сиздин оюңузча үйлөнөрдүн алдында апаңыз кандай кайнене болот деп ойлодуңуз эле жана азыр сиздин ойлогон оюңуз менен апаңыздын жубайыңызга, балким башка келиндерине кылган кайненелиги дал келеби? Эми аны менин келинчегимен сураш керек. Менин менин пикирим болгон болсо, мындан ашык. Себеби мен жана кептин башында айткандай жалгыз карындашыбыз бар деп эдим. Танзила деген карындашым бар. Ал тилекке каршы жок. Ошо биз үйлөнгөндөн кийин 15 күндөн кийин автокырсыктан Чыныгы жашоосуна кеткен. Анан баягы эне деген эне, хоть 10 бала болсоң дагы кыздын орду башка. Анан келиндери менен аябай жакын. Мен үйдө чоң болгон үчүн менден кийинки инимдин келинчектерине дагы айтам. Ичиңерде бир жаман ой, жаман ниетиңер болбосун. Апам силерди өз кызындай көрөт, кызы жоктугунан кызындай көрөт. Силер кайнене катары кабыл албагыла деп айтып, өзүм акыл насаатымды айтып турам да. Апам болсо, Кудайга шүгүр, бардык келиндери менен жакын, сырдашып, мисалы үчүн чектөө жок, түнкү 2, 3, 4 чейин деле сүйлөшүп отурушат. Мисалы келгенине мына 10 күндөн ашып калды. Жалаң жакшы. Жаман кайнене деп айткан такыр туура эмес. Анан эгер келиндери дагы ошентип ойлой турган болсо, кайнене катары же мындай сынап, ушундай ойлой турган болсо, анда жаман анда. Келин кайненеге бирине бири мындай поддержка берип туруш керек. Менин эмнем жок болгон мезгилде келиндер апам эмне болду, эмнеңиз жок, настроенияңыз жок деп турса, мен кубанып калам, айтып берем. Ушундай болду да, анан мындай болду деп келиндер менен ушинтип сүйлөшөбүз. Келиндердин маанайы чөгүп турса, мен эмне болду деп келиндерим кээде айтып калат өзүм балдарыма. Апа ушундай болду эле, анан мындай болду деп мага арызданып калат. Мен келиндерге поддержка берип коем. Сеники туура, баламда айтып калам, балам сеники туура эмес, жайнаштыкы туура, Айгерим, Каникей, 3 келиним бар, буюрса. Мен аларга поддержка берип турам. Туура эмес болуп аткан мезгил болсо деле баламды күнөөлөп коем, сеники туура эмес деп, келиндики туура дейм. Эгер алардыкы туура эмес болсо, буларга эмнетем. Менимче эки тараптан бирдей болуш керек дейм. Келин, кайнене. Кайнене дегенде эле баары эле кайнене деп кайненени мындай жек көрүү сезим менен, ушундай ренжүү менен ушундай катарында сүйлөшөт. Бирок мен ага каршымын.
Кайненеси бар келин менен жөнөкөй келиндин айырмасы ат менен төөдөй деп ойлойм да. Кайненелүү келин мисалы неберелерге сөзсүз чоң эне, чоң ата керек деп ойлойм да. Тарбиялык жагынан, мектепке барганда, тапшырма бергенде, бирдекелерди сураганда, апасынан сураса булар чарчап, жооп бергиси келбей, ары турчу деп коет, туурабы. Анан айтам деп коет. Чоң эне, чоң ата кел, бери кел деп айтабыз, дейбиз, түшүндүрөбүз. Буларга жомок айтып беребиз. Буларга тийиштүү китептерди алып келип берип, кызыктууларды көрсөтүп, окутканга аракет кылабыз. Чоң эне, чоң атанын өтө чоң пайдасы тиет дейм. Кайненеси бар келиндер бактылуу келиндер деп айтам. Аз болсо да таалим тарбия жагынан айтып калам өзүм келиндериме деле. Биздин мыкты жактарыбызды алгыла дагы, жаман жактарыбызды тыштап койгула дейбиз. Негизи жакшы. Көз тийбесин келиндер. Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиндер жакшы. Анан кийин бизде жеке мен үй бүлөмдө мисалы апамы келинчегим карайт да. Мисалы үчүн белек бекчектерим баары бир аял киши кандай кийим кийет мен алам мен деле. Бирок баягы размерлери мисалы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мен ала турган болсом өзүн кошо алып барам да мисалы. Мен негизинен атама кийимдерди себеби билем. Эркек киши атам кандай табыйт, кандай кийинет, ошого жараша көбүнчө ушул келинчегим апам карайт. Кийимдерин кандай мен баягы милдет кылбаш, милдет эмес, бул сабак башка. Бизден мисалы үчүн чыныгы чын жүрөктөн жакшы көрүп жүргөн фанат күйөрмандар бар да. Ошолорго мисал катары гана айткым келет. Бул негизи айтылбай турган нерсе. Ошо мисал жакшы жагына болсо керек деш үчүн айтыш керек болуп калат. Маегибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон ыйгаралы. Өтө бир ачык болгон, ачык сүйлөшкөн маек болду десек жаңылышпайбыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер өз учурунда элге, журтка кайрылсаңыздар болот. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун, бактылуу болушка акылуу. Эмне айтмакчы, ар бир адам өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу деген сыяктуу ар бир үй бүлө бактылуу болсун, бактылуу болушка аракет кылсын. Баарыңарга аманчылык, тынччылык, мен да балдарымдын баарына ийгиликтерди каалайм. Баары кошкон жарлары менен бактылуу болушун. Мына Ширин неберелерибиз бар. Баарына өмүрлөрүнүн узун болушун каалайм. Ден соолукта болушун каалайм. Мен да апамдын жакшы тилектерине чын жүрөктөн кошулам. Элибиз эң негизгиси элибизде тынчтык болуш керек экен. Элде тынчтык болбосо, мамлекетте тынчтык болбосо, башка нерселер көңүлдө болбойт экен. Ошондуктан эң негизгиси мамлекетибизде тынчтык болсун. Ар бир үй бүлөдө ынтымакчылык, береке, пейиз. Асманыбыз ачык, дасторконубуз толуу нан болсун. Суперинфо гезити ошондой эле Супер KG порталынын жана YouTube каналынын жалпы көрөрмандары менен коштошобуз. Кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Сөзсүз түрдө бизге катталыңыздар жана коңгуроону басыңыздар. Биз болсо сиздерге кызыктуу маектерди даярдоонун аракетин жасайбыз.